Кыштут айылынын тургуну 60 жаштагы Жаркынали Мединов район борборуна баруу үчүн 3 чакырым алыстагы көпүрөдөн өтүп, дарыянын аркы бетинен кайра келет. 6 чакырым жолду айыл ичинде эле басууга аргасыз. Бул көйгөйдөн арылуу үчүн элеттиктер ашар жолу менен кошумча көпүрө салууга киришишти. Бул үчүн 200дөй кожолук миллион сом жыйнашы керек. Biz her bir kocalıq 10 mindən ciydik. Yel 1000 somdan 2000 3000'den beri otatlar. Dağılısı çoğaltıp başladık ama dağılısı bitirip şunu hiç olsa cengil maşını ötetirler köprüyaklarıyla otarızlar. Hayırlı yani halde baldar bütün Kudavaşkın migrant ol işte bize şollar da aslında. Yani yegin tüyüm malıker var kişine Mamlaketga hech kimga qayrilak biz hali yordam so'rab. Endi borsak bekarli vaqtimiz ketadi. Bu kontorga borib bekarli kunimizni o'tkazmay o'zimizning kuchimiz bilan salaveraylik dedik. Biri 1000 so'm beradi, biri 2000 beradi, biri 5000, biri 10000, biri 50000 berem degan balдар var sponsorlar. 100.000 berem degan balдар var. Talada oyoq buyoqda ishlab yurgan baldarimiz var, endi qo'lda bor balдар var. Rossiyada Yekaterinburgdan beri jiyoz o'tadi, xudo xolasa bardыгы. Жаратылыш кырсыктары катталганда айылдын тең жарымы каттамсыз калган учурларда болуп келген. Мындан улам 30 жылдай убакыттан бери жөө жүргүнчүлөр өтүүчү эски көпүрөнү жеңил унаа өткөдөй кылып куруп жатышат. Айылды тең экиге бөлүп турган дарыяга салынып жаткан көпүрөнүн ар тараптуу мааниси чоң дейт айыл башчысы. Көпүрөктүн өтө керектүү жери бул биздин айылдын баягы мына Кыргызстанда альтернатив жол салып аткандай эле альтернатив жолубуз да. Чоң дарыябыз бар. Kirgen vaqtda 5-6 kubka su koyup ketет дагы. Мына көпүрөктөрүбүздү алып кеткен учурлар көп болгон. Ошол учурда мына айыл вообще цивилизация менен мына эми менен карым катнаш жок болуп калат. Ошондой убакта өтө зарыл көпүрөк. Дарыяны бөлүп турган чоң дарыя бар, айылды бөлүп турган. Эки бөлүнгөн айыл. Ончо-мунча каттуу суу киргенде токтоп калат. Ошондо муну пайдаланабыз деп пияда көпүрө сап койгонбуз. Yani şunu кичине жок дегенде жеңил машина өтсүн деп көпүрө салдык. Буякта Куштуттун бар ишенген 18 гектар жери бар. Шуга ел каттап турат. Көпүрөнүн кубаттуулугу 5 тоннадан ашуун салмакты көтөрө алгыдай салынууда. Атайын адистерге кайрылып, тиешелүү курулуш нормаларын түздүрүү да учурда чоң каражат тургандыктан элеттиктер өз алдынча эле кеңешип куруп жатышыптыр. Кандай болбосун эски көпүрөгө салыштырмалуу сапаты талаптагыдай болот дешет. Мурда мындан начарда турганда, анан жоопкерчилик ушу эл өзүбүз эле мойнубузга калдык. 30 жыл турду наркы бир 30 жыл турду. Ого караганда ушу ондогон эсе сапаттуу болот да. Мына кадимкидей эмеге жооп бергидей өзүбүз балдар Россияда иштеп келген балдар арматураларды кадимкидей мындай байлап, өзүңүздөр көп болуп турасыздар, бетонду кадимкидей куюп, бул енді мамлекеттик стандартка жеткизе албасак дагы биздин көңүлүбүз мурдага караганда ток болот да. Кыштут айылы район борборунан 50 чакырымдай алыста жайгашкандыктан жергиликтүүлөр өкмөттөн көмөк күтпөй эле элеттеги айрым иштерди аткарып келишет. Тоолуу айыл болгондуктан союз мезгилинен бери эле мамлекеттен жарытылуу көңүл да бурулган эмес. Акыркы жылдары гана өкмөт тарабынан социалдык объектилер курулуп, көчөлөрү жарыктандырылган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.